Коңшу Өзбекстан Кыргыз өлкөсүнө Үңкүр тоо аймагын өткөрүп берүүгө даяр. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Галина Байтерек президенттин Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапарынын жыйынтыгы боюнча билдирүүсүндө айткан. Анын айтымында кыргыз тарап өлкө аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына транспорттук жана аба каттамдарын ачууга даяр. Тагыраагы анклавдын жашоочулары мамлекеттик чек арадан ээн эркин өтсө болот. Ал эми өзбек тарап Үңкүр тоо аймагын Кыргыз өлкөсүнө берүүгө даяр. Мындан тышкары жакынкы аралыкта мамлекеттик чек арадагы жетүү өткөрүү пунктунун иши кайрадан жанданат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен 11-мартта барган. 2 күндүк иш сапарынын алкагында өлкөлөр ортосунда 22 документке кол коюлган. Эске салсак, Үңкүр тоо аймагы Аксы районунун аймагында жайгашкан.